Жаш тилчилер уюмунун түзүлүшү мезгил талабы болгон. Максат кыргыз тилчи мугалимдердин ар тараптан өнүгүшүнө мүмкүндүк жаратуу менен бирге мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган иш-чараларды ырааттуу жүзөгө ашыруу. Азыркы учурда ошо кыргыз тилине ошо мамлекет тарабынан, министрлик тарабынан өтө чоң көңүл бурулуп атат. Анан ошо жаш тилчилердин башын бириктирели деп, ошо биргеликте ошо иш-чаралардын баарын аткаралы деп, ошо кыргыз тилин өнүктүргөнгө аракет кылып атабыз. Анан жаштар кайрылып калыптыр. Ушундай жаш тилчилер уюмун түзөлү. Ошо Кыргызстандагы жаш мугалимдер, именно кыргыз тил жана адабият мугалимдерине көмөктөшөлү, методикаларына өзгөртүүгө жардам берели, билимин жогорулатууга жардам берели. Анан ушул демилгени колдоп, министрлик тарабынан дагы, министр дагы колдоп, кыргыз тил сектору да колдоп, жаштар менен бүгүн биринчи отурумду өткөрүп атабыз. Жолугушууда аталган уюмдун координатору Кубанычбек Нарымбеков адегенде буга чейинки аткарган иштери жана максаттары тууралуу презентация жасады. Кайсы багыттарда иш алып барабыз дегендин негизинде аны аныктап алуу үчүн сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Ошол сурамжылоонун айрым суроолорун сиздерге чагылдыралы. Кыргыз тили сабагын окутууда кандай көйгөйлөр бар? Сизге кайсы темаларда тренинг, семинар өткөрүлсө пайдалуу болот деп эсептейсиз? Билим берүү тармагындагы кайсы инсандар, эксперттер менен тажрыйба алмашкыңыз келет жана алар менен тажрыйба алмашууну каалагандыгыңыздын себеби кандай? Окуу программасында сизге кайсы темаларды өтүү боюнча методикалык жардам көрсөтүү пайдалуу болот? Мындан сырткары жалпы 15 суроо болгон. Ошол 15 суроонун негизинде биз өзүбүздүн багыттарыбызды аныктап алдык. Кеңешмеге келген уюмдардын, коомдук фонддордун өкүлдөрү менен жаш тилчилердин ортосунда мамлекеттик тилди өнүктүрүү, кыргыз тилиндеги маалыматтарды интернет булактарына жайгаштыруу багытында кызуу талкуу болуп, бир катар көйгөйлөр аныкталды. Алсак, кыргыз тил адабият сабагын окутууда программалардын талапка ылайык келбей жаткандыгы, демек окутууда багытты өзгөртүү зарылдыгы бар. Көптөгөн жылдар бою бул грамматикага басылым жасалып келген болсо, бүгүн биз баарлашууга даяр муунду чыгарышыбыз керек экен. Көркөм ойлоого даяр, баарлашууга даяр, сабаттуу сүйлөй алган, сабаттуу жаза алган, көркөм ой жүгүртө ала турган, оюн бир ачык айта ала турган, суроого так жооп бере ала турган жаш муундарды тарбиялап чыгышыбыз керек экен. Ал эми ушул багытта биз жаңы стандарттардын алкагында программаларды жаңылашыбыз керек экен. Себеп дегенде биз бүгүнкү күндө талапка жооп бербей турган айрым бир темаларды өтүп, убакыт өткөрүп атканыбыз белгилүү болуп атат. Кеңешмеге келген коноктор да жаш тилчилерден түзүлгөн уюм мамлекеттик тилдин өсүп өнүгүшүнө чоң салым кошорун айтышат. Жакшы жобосун түзүп, ошондой эле анын дагы иштөө механизмин иштеп чыкса, бул кыргыз тилинин өнүгүп өсүшүнө, окутулушуна, келечеги үчүн абдан жакшы пайдасын тийгизет деген ойдомун. Жаштык жигер менен түзүлгөн уюм азыртадан ар тараптуу колдоолорго ээ болууда. Андыктан мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө койгон максаттарына жетеринен күмөн жок. Калия Карыбекова, Нурсултан Осмонакунов, билим жаңылыктарына.